Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ташкент шаарына Борбордук Азия мамлекет башчыларынын экинчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн учуп кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун күн тартибине саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, транспорт жана коммуникациялык, маданий-гуманитардык жана башка тармактагы аймактык кызматташууну кеңейтүү маселеси киргизилген. Экинчи консультативдик жолугушуунун алкагында Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу жолугушуусу болот. Эске салсак, биринчи консультативдик жолугушуу 2018 жылдын 15 мартында Нур-Султан шаарында өткөн. Бишкекте эл ташыган микроавтобус кырсыктап 7 киши жабыркады. Маалыматка ылайык, кырсык Үмүталиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде саат 9 чамасында Honda Step-Wagon үлгүсүндөгү автоунаа менен эл ташыган микроавтобус кагышкан. Step-Wagon унаасынын 30 жаштагы айдоочусу каршы тилкеге чыгып маршрутка менен кагышкан. 7 киши жабыркап, жерине тез жардам кызматы барган. Жаракат алгандардын арасында жаш балдар жок, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консул Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал 28 ноябрда суракка чакырылып, камакка алынгандыгын билдирди. Эркин Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймаити 10 ноябрда кафеде олтурган маалда белгисиз адам атып кеткен. Ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Эркин Сопоковго таандык экендиги. Автоунаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. УКМК Сопоковдун кармалышы Азаттык радиосу жана Клуб сайты жарыялаган коррупция тууралуу иликтөөгө байланышы бар экендигин белгиледи. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байуу, өңдүү бир катар беренелери боюнча да иликтөө жүргүзүүдө.